Акыркы 2 жыл аралыгында турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөрдүн саны Ош облусунда 25%, ал эми социалдык колдоого муктаж болгон балдар 2 эсеге көбөйгөн. Бул туурасында турмуштук оор кырдаалдарда турган үй бүлөлөрдү жана балдарды социалдык жактан коргоо боюнча өткөн жыйында айтылды. Ага жергиликтүү бийлик жетекчилери, райондук билим берүү жана социалдык өнүктүрүү башкармалыктарынын башчылары, эксперттер жана эл аралык уюмдун өкүлдөрү катышты. Жыйындын жүрүшүндө балдардын кызыкчылыгын алдыга жылдыруу жана коргоо маселесиндеги кетирилген мүчүлүштүктөр, көйгөйлөр менен бирге турмуш шартты канткенди жакшыртууга болоору тууралуу аракеттер талкууланды. Социалдык көйгөй Кара Суу жана өзгөн райондарында курч экени белгиленди. Бул багытта жеткиликтүү деңгээлде иш алып барбай жаткан тийиштүү кызматкерлерге чара көрүлөрү эскертилди. Өзгөчө Кара Суу районунда, өзгөн районунда көбүрөөк өсүп кеткен бул көрсөткүч, жакырчылыктын деңгээли өсүп кеткен да. Анан эми мисалы 3 жыл мурун 28 000 үй бүлө, 92 000 бала бизде эсептенеде турат эле, тизмеде. Ошончо бала жакырчылыкта жашап, жардам алчу да мамлекеттенчи. Ал эми бүгүнкү күнгө карата ал 20% өсү да, 120 000ге жакындап калды балдардын санычы. Ал эми үй бүлөлөрдүн саны 35 000ге чукулдап калды. Бул ушу пандемияга дагы байланыштуу болуп атат.